Жетинчи сабагыбыз сызыктуу алгебра жөнүндө жалпы түшүнүктөргө арналды. Математикалык негиздер сериясын улантабыз десек дагы болот. Анткени 5-сабакта математикалык негиздерге токтолдук элек. Мындан алдын болсо ыктымалдуулук, ошол математикалык негиздин ичинде машинанын үйрөнүүсүндөгү математикалык негизде кээ бир абдан маанилүү факторлор же болбосо түшүнүктөр бар дедик элек. Ошолордун арасында ыктымалдуулук, андан кийин мына сызыктуу алгебра маанилүү орунга ээ. Ошон үчүн буларга дагы кененирээк бир аз жалпы түшүнүктөрдү берип кеткенге кененирээк токтолгонго аракет кылалык бүгүн. Сызыктуу алгебра эки сөздөн турат, сиздер да байкагандай. Биринчиси сызыктуу, экинчиси алгебра. Албетте сызыктуу жагына өтөрдөн алдын алгебранын аныктамасын берип өтсөк туура болот деп эсептейм. Англис тилиндеги Википедия алгебраны математикалык символдорду жана бул символдор менен иштөө эрежелерин изилдөө илими дептир. Ошондо көбүнчө бул жакта символ деген сөзгө басым жасаптыр. Математиканын ичинде кандайдыр бир сандар болушу мүмкүн, бирок ошол сандарды символго айландырып, анан ошол символдор менен иштөө же болбосо кандайдыр бир аныктамаларды, түшүнүктөрдү, формулаларды ортого чыгаруу жолун ошону изилдөө илимин алгебра деп атап кетип атат. Орус тилинде болсо раздел математики, посвященный изучению операции над элементами множеств произвольной природы, обобщающий обычные операции сложения и умножения чисел. Бир аз эми комплекстүүрөөк, татаалыраак бул жакта менин оюмча бир аныктама бериптир. Бирок баягы эле математиканын бир бөлүмү бул алгебра, баарыбыз билебиз. Операция, ошондо операция сөзү маанилүү, элементы множеств произвольной природы. Ошондо обобщающий деген сөз менин оюмча бул жактагы мындай ачкыч сөздөрдөн. Анткени алгебранын негизи, түпкү тамыры дейлик, сөздүн өзүнүн мааниси билесиздер араб тилинен алынган. Әл-жабр деген сөздөн алынат. Әл-жабр араб тилинде бөлүнүп турган нерселерди бириктирүү, чачырап турган нерселердин арасынан балким бир мындай бир маани чыгаруу десек да болот. Эми машинанын үйрөнүү принцибине негизи абдан туш келет десек да болот. Мындан алдыңкы сабактарда дагы эсиңиздерде болсо үлгү деген бир теманы чыгардык эле. Бир нерсени карап туруп, адатта көрүнбөгөн үлгүлөрдү ичинен чыгаруу. Әл-жабр илиминин ортого чыгарган илимпозумуз Аль-Хорезми негизи биздин Орто Азия чөлкөмүнүн ошондо 7-8 кылымдарда, 8-9 кылымдарда болуп калат. 8-9 кылымдарда жашап кеткен атактуу математик, философ, астрономдорунан. Бул эми буяка өзүнчө белгилеп кеткен себеби биз дагы Орто Азия чөлкөмү баарыңыздар билгендей бир убакытта дүйнөнүн илим тажрыйбасына же болбосо илим куржунуна бир топ алгылыктуу салымдарды кошконбуз. Учурдан пайдаланып, эми үмүтүмдү да айтып кетейин, буюрса ошол убакыттар кайра келсин, биздер дагы кайра ошондой бир доор жашап, кайра Орто Азиядан дүйнөлүк илимге жаңылыктарды, ушундай негиздерди, эми бул жакта Әл-жабр деген сөз кандайдыр бир жалпы бир түшүнүктү киргизип алат. Ошондой доор дагы бизге келсин деген каалоо тилек. Темабыздан алыстабайлык. Темабыз эмне эле, кайра эстете кетейин. Алгебра эмес, темабыз сызыктуу алгебра. Андыктан алгебра сөзүн чечмелегенге аракет кылдык. Әл-жабр, Аль-Хорезми, символдор менен дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларды түшүндүрүү десек да болот. Эми сызыктуу деген сөз, ошондо сызыктуу алгебра. Сызыктуу алгебра деген сызыктуу теңдемелер аркылуу белгисиздерди чыгаруу, же болбосо чыгаруу дегенде эсептөө маанисинде аныктоо. Англис тилиндеги баягы эле Википедиядан алынган аныктама. Анан бул жакта эки түрдүү сүрөт койгонумдун себеби сызыктуу менен сызыктуу болбогон алгебраны айырмасын
ортодо белгилеп кетишели. Сиздер сол тарапта көрүп турган даражанын негизинде берилген функциялар, ошондо сызыктуу болбогон теңдемелер биздин сызыктуу алгебранын түшүнүгүнө кирбейт. Андыктан сол тарапта сиздер көрүп турган сүрөт эмес. Биздин темабыз сызыктуу алгебра. Бул сиздер көрүп турган жөнөкөй функциялар менен, башкача айтканда сызыктуу теңдемелер менен. Сызыктуу алгебра барабар сызыктуу теңдеме деп кетсек дагы болот. Ошондо сиздер оң тарапта көрүп турган түз сызык менен гана белгилене турчу алгебранын түрү сызыктуу алгебра болуп эсептелинет. Эми сызыктуу алгебра темабыз, жалпы темабыз эмне эле, кайра эстете кетейин. Жалпы темабыз машинанын үйрөнүүсү. Машинанын үйрөнүүсүндө сызыктуу алгебра, сызыктуу теңдемелердин ролу кандай? Ошону чечмелеп бергенге аракет кылып атабыз. Бирок андан алдын сызыктуу алгебра деген эмне, алгебра деген эмнеге токтолгонубуздун себеби мындай жалпы бир түшүнүгүңүздөр болсун деген максат менен. Сызыктуу алгебра болсо көбүн эсе бизде машинанын үйрөнүүсүндө сиздер көргөндөй мурдагы сабактарда дагы байкасаңыздар ушул мисалды берип кеттик элек. Компьютерде, өзгөчө компьютерде сүрөт таануу алгоритмы же болбосо моделдерин өрнөк катары көрсөтүп атабыз. Мисалы компьютерден биздин максатыбыз бар. Биз камераны, мисалы объекттерди таануу программалык аппараты камсыздоосу иштеп жатабыз. Анан ошонун ичинен мышыктарды, иттерди, жаныбарларды, буюмдарды тааный турган бир компьютердик модель иштеп чыгышыбыз керек. Андыктан дегенде компьютерге биз сүрөттөрдү бул мышык деп, мисалы, эгерде өзүнө белгиленген түрдө бере турган болсо, кийин компьютер өзүнө сиздер көрүп тургандай сары сызыкчалар менен, эми бул жакта визуалдаштырылган түрү албетте мындай түрдө жүргүзүлбөйт. Албетте компьютер өзү 0 жана 1 менен иштеген үчүн мындай визуалдык түрдө сызыкчаларды түзбөйт дагы. Математикалык негизде өзүнө ушул өзгөчөлүктөрдү бир формулага, бир модельге, математикалык модельге айландырат. Кулактарынын 3 бурчтук болгонун биздин машинанын үйрөнүүсү модели, мисалы бул жакта формулада берилгенде, эгерде Y биздин жыйынтык мышык боло турган болсо, ушул мышыкты мышык кылган факторлор, ошолор x1, x2, x3, анан эми сансыз, эгерде канча параметр керектелген болсо, ушул санга чейин жете тургандай, албетте бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, компьютер модельдери маалыматты тез иштеткен үчүн, 1 секундада миллиард деген эсептөөлөрдү жүргүзө алган үчүн бул теңдемелерде, ошол бир сызыктуу теңдемелерде, ошондо сызыктуу алгебра темасын улантып атабыз. Бул жакта бир сызыктуу теңдемебизде теңдемелердин ичинде өзгөрмөлөрдүн, ошондо x1 бир өзгөрмө, x2 бир өзгөрмө, x3 бир өзгөрмө болгон үчүн буларды компьютер өзүнө, мисалы, кулагынын 3 бурчтугунун функциясын x1ге белгилеши мүмкүн, аны бир модель катары белгилейт. Көздөрүнүн тоголок болгонун x2ге, бирок мунун бардыгын бул сүрөттө көрүнгөндөй бир визуалдык элементтер менен эмес, математикалык формулалардын негизинде сүрөттү, бул көбүнчө сүрөттөр пиксель аркылуу иштеген үчүн, ушул пикселдерди жайгаштырып, ушул пикселдердин тоголоктугун, пикселдин ичинде жайгашкан маалыматты өзүнө бир модель катары кабыл алат дагы, сиздер көргөндөй өзүнө бир теңдеме чыгарат. Ошондо эгерде мен мышыктын сүрөтүн көрсөм, ушул өзгөчөлүктөрдү издейт экенмин, ушул өзгөчөлүктөр болсо ар бирөө бир математикалык бир түшүнүккө ээ болот. Эми бул мисалды эсиңиздерге сала кетейин. Бул жакта оң тарапта сиз көрүп турган x1, x2, x3 өзгөрмөлөрү кийин өзүнө аныктагандан кийин нейрондук тармактарда көбүн эсе мына бул x1, x2, x3 катары
маалымат киргизилет дагы катмарлардын ичинде иштетилет. Андан кийин бир жыйынтык чыгат. Жыйынтык чыкканда дагы бир эле жыйынтык эмес, бир канча жыйынтык чыгышы мүмкүн. Бирок ошол жыйынтыктардын арасынан эң көп ыктымалдуулукту алган, мисалы 90% бул болушу мүмкүн деген ыктымалдуулукту бизге эң акыркы жыйынтык катары бериши мүмкүн. Мурдан алдыңкы сабактардагы эсиңиздерде болсо, мисалы ошол эле мышыктын сүрөтүн ит болушу мүмкүн дедик элек. Анткени параметрлердин көбү бир 70%га чейин параметрлер окшош. Ошондой эле көзү бар, кулагы бар, 4 буту бар, куйругу бар. Демек 70%га чейин окшош. Бирок 70%дан кийинкиси мышыкка таандык болгон өзгөчөлүктөр, анан аны мышык кылат. Андыктан мисалы Y2 же Y3 башка жаныбарлар катары натыйжа берилип калышы мүмкүн. Андыктан бул жакка дагы муну камтыдык. Эми ошо өзгөчө нейрондук тармактарда символ менен берилген түшүнүктөргө дагы токтололук. Бул жакта сызыктуу алгебра сабагыбыз эсиңиздерде чыкпасын. Сызыктуу алгебра дегенде ошондо эмнеге сызык колдонобуз, же болбосо сызыктуу теңдемелерди колдонобуз дегенге келип атам. Ар бирөө эми бул жакта бир сызыкта кетпеши мүмкүн, бирок бир өзгөрмөлөрдүн саны көп, бирок сызыктуу бир теңдеме бул. Анткени параметрлердин бардыгы бирдей жана акырында жыйынтыгыбыз дагы бир түрдүү жыйынтык. Нейрондук тармактарды дагы болсо ушул өзгөрмөлөр киргизет да. W таңгасы менен көрсөтүлгөн бул ушул нейрон тармагына кирип жаткан маалыматтын ордугу деген бул константа, же болбосо өзгөрбөгөн бир цифраны, буну көбүнчө алгоритмди иштеп жатканда, алгоритмдин түзүрөөк тагыраак иштөөсү кийин муну илимпоздор ар дайым өзгөртүп турганга ошол бир нейрондун ичинде, же болбосо бир перцептрон дейбиз, ар бир тегерекченин бул жакта бир перцептрондун ичинде камтылган маалыматтын ордугун, же болбосо ушул маалыматтардын ичинде эң көп өзгөчөлүккө ээ болуусун, weight дегенибиз ушул ордугу. Мисалы X1дин же авторитети десек дагы мындай, сиз балким жакшыраак отурушу мүмкүн. Мисалы X1, X2, X3-ün ортосунда өзгөчөлүктөрүнөн мисалы X1дин ордугу башка болушу мүмкүн. Анткени ошол өзгөчөлүк, мисалы мышыктын сүрөтүндө мурдунун 3 бурчтуктуу болуусу мындай мышыкты мышык кылган өзгөчөлүктөрдөн болуп атпайбы? Ошон үчүн мисалы W1 башкаларга караганда, мисалы W2 0,5% менен 50% ушуну негиз ал, X3'тү мисалы 30% негиз ал, бирок X1'ди 90% негиз ал дешибиз мүмкүн. Бул дагы биздин көбүнчө көзөмөлдөөлөрүбүздүн негизинде бул weight деген ошо салмактуулук берилет дагы. Бул маалыматтар келет дагы бир перцептрондун ичинде эсептелинет, андан кийинки перцептронго өткөрүлүп берет, же болбосо натыйжа берилет. Андыктан кайра кайталап кетейин, тереңдетилген нейрондук тармактар деп эсептегенибиз себеби ортодо ушул катмарлардан 1000ге чейин катмар болушу мүмкүн. Андыктан бул өтө татаал эсептөө процесстери. Эми бул жакта сиздер көргөндө бир алдыңкы теманы эгерде визуалдык түрдө жүргүзсөк болду, визуалдык түрдө түшүндүргөнгө аракет кылдым. Демек, бул сызыктуу алгебра темасына кайра кайтабыз. Сызыктуу алгебра темасында кандай алгебрага чечмелей турган болсок, бул сол тарапта сиз көргөн 4 жана 3 айлампа тегеректен турган бул бир катмарлуу эң жөнөкөй нейрондук тармак. Ошол эң жөнөкөй бир катмарлуу нейрондук тармактын алгебралык негизге, болбосо алгебралык визуалдаштырылган түргө өткөрүлгөн бир түрү десек дагы болот. Сиздер көрүп тургандай салмактары ортодо, кирген маалыматтардын перцептрондордун матрицасы, бул жакта матрицасы эмес, бул жакта вектору болуп калып атат. Азыр дагы токтолобуз. Анан bias деп коебуз. Bias дагы бул жакта белгиленген, бирок biasка азырынча
токтолбой туралык. Бул кичине тереңирээк тема. Нейрондук тармактарды изилдеп жатып, ал үчүн атайын бир сабагыбыз бар, билесиздер. Нейрондук тармактар тереңдетилген үйрөнүү. Ошондо Б тамгасы эмнеге мааниси эмне экенин токтолобуз. Бул жакта сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турчу негизги тема бул сиздер көргөндөй ушул матрица. Матрица бул эсептөөлөрдү компьютер сол тарапта визуалдаштырылган нейрондук тармактагы эсептөө иштерин ушул көрсөтүлгөн матрицалык түрдө жүргүзөт дагы бизге бир жыйынтык чыгарылат. Ошондо сиз көргөндөй көптөгөн өзгөрмөлөр бар. Ошол өзгөрмөлөрдүн бири-бири менен болгон алакаларын түзөт дагы ортодо бир жыйынтык чыгарып бергенге бизге аракет кылат. Анан ушул теманы улап эми сызыктуу алгебрада негизги түшүнүктөргө токтолголук. Ошондо сызыктуу алгебрада бизде 3 негизги түшүнүк бар. Бул биринчиси векторлор жана мейкиндиктер. Векторлор жана мейкиндиктер көбүн эсе машинанын үйрөнүүсүнүн алгачкы версияларында колдонулган. Анткени векторлор көбүн эсе жөнөкөй эле маалымат камтыйт. Машинанын үйрөнүүсү принцибинде тереңдетилген нейрондук тармактарда көбүн эсе матрицалар же болбосо кийинчерээк акыркы мезгилдерде албетте тензорлор колдонулат. Тензор сөзү матрицага, векторлорго жана мейкиндиктерге дагы тийиштүү сөз. Анткени булар көбүн эсе векторду мындай деп кетсек болот. Вектор бир өлчөмдүү. Ошондо 3 өлчөмдүү 3D деп коебуз го. 3D киного бардык дегенде ошондо 3D кино менен 2 өлчөмдүү 3D мультфильм менен 2D мультфильм. Ошондо D деген сөз билесиздер, dimension өлчөм дегенди түшүндүрөт. Ошондо векторлор бул бир өлчөмдүү өзгөрмөлөр десек да болот. Матрицалар болсо 2 өлчөмдүү, тензорлор болсо бул вектор менен матрицалардын биргелешкен комплекстүү өзгөрмөлөр деп дагы аныктама берсек болот. Ошондо векторлорду бир өлчөмдүү тензор, матрицаны болсо 2 өлчөмдүү тензор, тензорлор болсо 2 өлчөмдөн өйдө болгон бардык өлчөмдөрдү негизинен кийин тензор деп коебуз. Сиздер дагы балким эсиңиздерде болсо, мындан алдын кенен токтолдук элек жасалма интеллекттеги алгоритм же болбосо китепканаларда ошондо Google тарабынан иштелип чыккан TensorFlow деген бир эң акыркы мезгилдерде өнүгүп келаткан китепканалардан бирөө. TensorFlow тензорлордун агуусу десек болот. TensorFlow ошондой ат менен Google бир эң кенен эң популярдуу китепканаларды чыгарды. Бул жакта болсо мындан алдыңкы түшүндүрмөмдө векторлорду, матрицаларды, тензорлорду визуалдык түрдө түшүндүргөн. Ошондо вектордо биз бир өлчөмдүү дедик элек. Ошондо ылдый гана 1, 2, 3, 4 мисалы жазыла турган болсо, булар бардыгы ылдый бир колоннада гана жазылат. Матрицада болсо бул оңго жана ылдый каалашынча кетсе болот. Ошондо оң тарапка кетсе болот, ылдый дагы кетсе болот. Тензорлордо болсо сиздерде байкагандай биринчи вектор менен матрицалардын биргелешкен татаалдаштырылган версиясы. Ошондо көбүн эсе акыркы мезгилдерде биздин жашоодо көп нерсе бир өлчөмдүү жана эки эле өлчөмдүү эмес, көп өлчөмдүү иштер жана негизи эле интеллект көп өлчөмдүү аналитиканы талап кылгандыктан ошол акыркы мезгилдерде көбүнчө TensorFlow деген китепканалар, ошол сымал китепканалар менен ишке ашырылып келатат. Негизи акыркы жабдыктардын арасында GPU'лар бар эле, анан TPU'лар бар эле деп айтып бердик элек жасалма интеллект сабагында. TPU, Tensor Processing Unit, ошол жасалма интеллект машинанын үйрөнүүсү машыгуу иштеринде
математикалык модельдер иштеп атканда ушул тензор аркылуу ушул матрицаларды же болбосо тензорлорду десек да туурараак болот. Тензорлорду бири бири менен кошуу, көбөйтүү, эсептөө ишинин негизинде, анткени дагы бир жолу эстете кетейин, негизинен компьютер биздин дүйнө таанымыбызды албетте биз көргөндөй, биз түшүнгөндөй түшүнбөйт. Биз эми көбүнчө визуалдаштырылган же кулак аркылуу же жит аркылуу алган маалыматты андан алдыңкы тажрыйбабыздын негизинде бир жыйынтыкка чыгарабыз. Бирок компьютердин дүйнөсү бул нөл жана бирлердин дүйнөсү, башкача айтканда сан дүйнөсү. Демек, компьютердин бирине окуяларды түшүнүш үчүн бир нерсени адегенде санга айландырып алышы зарыл. Ушул математикалык негиз бизге ошол түшүнүктөрдү, окуяларды санга айландырып, анан ошол сандардын негизинде алгебралардын, алгоритмдердин, математикалык моделдөөлөрдүн негизинде бизге ушул кубулуштарды прогноздоодо, эсептөөдө, жыйынтыкка жетүүдө бизге жардамчы болот десек дагы туура болот. Ушуну менен сызыктуу алгебра жөнүндө жалпы түшүнүктөргө арналган сабагыбыздын аягына келдик. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.